Бүгүнкү күндө 14 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Биз буга кошумча дагы проект сметалык документтерди даярдап, районубузга эң керек болгон чакан мал союлуучу цехти пландаштырып жатабыз. Санитардык абалын жакшыртуу максатында ушуну куруп ишке киргизип алалы деп максат коюп атабыз. Ошол эле жумушсуздукту жоюу максатында бизде Дарот Коргон айылында Кумтала участогунда 68 миллион сомдук 100 адамды жумуш орду менен камсыз кыла турчу ошол эле тигүү цехин жана жүйүндү кайра иштетүүчү цехинин проекти сметалык долбоору даярдалып, бүгүнкү күндө инвесторлор каралып жатат. Инвесторлор менен макулдашып, каржы булагы табылып калса, биз толугу менен куруп ишке киргизип берели деп максат коюп жатабыз. Мындан тышкары ири долбоорлор боюнча токтолуп кетсек, бизде темир металлургиялык заводунун курулушу пландаштырылып, буга 2400 гектар жерди трансформация кылып, баардык шарттарын түзүп бергенбиз. Кудай буйрса инвестициялык келишим түзүлүп калса, 2025-жылы курулуш иштери башталат деп күтүп турабыз. Мындан сырткары шамал жана күн электр станцияларын орнотуу үчүн 10 000 гектар жерди дагы трансформация кылып, Кашка Суу айыл өкмөтүнө муну дагы Жашыл энергетика фондусуна сунуштап жатабыз. Буга дагы кызыктар тараптарыбыз жок эмес. Буюрса келип, ишке ашып калса, дагы бир районубузга чоң светтин тартыштыгы жагынан ошол эле жумушсуздук боюнча бир жакшы алгылыктуу иштер жүрөт деген үмүтүбүз бар.